ошонун баардыгы чүдүн алдыда дагы бар. Нан бар, дарбуз бар, жана башка нерселер көп бар. Ошо күрүштө эле чөөрүн. Майда чөөрүн. Аха. Алдыда дарбуз ошо нан пандар бар. Алда чүсөрүк ошо эмне экен? Майда чүдө ошо дачы. Ал мишок калат, калган чөт ошо. Ушундай. Тура берсин, ачык тура берсин. Кезеңиз. Мына уже бул запись кетип атат десеңиз. Түз кылып карап турасыз, хорошо? Бул запись кетип атат. Hazır bu mağunu ortadan tabas koysam Бул biz кетип атат, кыймылдатпан. Zapis ketdi. Бар, темаз. Ташлай. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу Момун Мусманбек туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мынакей Кудай буйрса биз Ак ниет аманат коомдук фонду жакшы билесиздер, Жалал Абад областына быйыл мына ушул бир агабыз Алланын ыраазычылыгы үчүн деп берген 6 соттук участокко 6 үй бүлөдөн 10 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждар комплексин баштаганбыз. Будан башка да дагы 3 жерде үй салынып, ички отделкалары жүрүп атат, жакшы билесиздер. Бул 4-үнчү үй, бир эле убакта азыркы маалда 4 жерде курулуш жүрүп атат. Мына бул жердеги фундаментти бир ай мурун толук ушул фундаментин куюп бүтүп, анан фундамент бир аз пышсын, катсын деп жумушту токтотконбуз. Мына Кудайга шүгүр, азыр бүгүн эртелеп бизге 8 уста келип отурат. Мына көрүп атасыздар, жумуш стена башталды. Кудай кааласа бул жерге атайын ушул Өзбекстандан биздин туугандарыбыз келип, мына ушул жерге бизден дагы салым болсун, ушулардын дуасы бизге дагы тийсин деп эл куруп аткан стенадан эмес, андан пасыраак кылып куруп берип атышат. Мына фундаментин дагы ушундай кылып беришкен. Кудайым буйрса иншалла булар үстүн жабып, ич сыртын шыбагынан бери бүтүрүп, стяжкаларынан бери бүтүрүп беребиз деп жакшы ниет кылып атышат. Кудай кааласа иншалла Кудай колдоп турса бул иш токтобойт. Мына урматтуу мекендештер, мен азыр бир нерсе эсимен чыгып калыптыр, азыр аз айтыңыз. Кагазым алып кетиптир. Бизге буга чейин сиздер канчалаган жерден биздин мекендештерибиз ушул жерге деп жардам деп, аманат деп канчалаган жактан жардам беришти. Кече Казакстандан Жашмуунун төрагасы Элчурага өзү үй бүлөсү менен келип $500 акчасын берип кетти. Бишкектен карындашыбыз бар, дайым көптөгөн иштерге жардам берип, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Бишкектеги мүчөсү, мыкты активисти, мыкты жардамчысы, мыкты колдоочусу бир карындашыбыз бар, кыз өзү Агзура деп Бекерова. Мына ошол карындашыбыз дагы мына ушул үйгө 10 000 сом акчасын берди. Анча-мынча эркектер кыла албаган иштерди кылып атат. Канчалаган үйлөргө жардам берип атат. Жана буга чейин мен айткам, Казакстандан бир тууганыбыз атым айтпа деп бир топ акча салган. 1060 доллар салган. Мына ошол акча дагы фундаментке иштетип, андан ашкан акчасы дагы турган. Андан башка урматтуу мекендештер, мына сиздердин биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасына салып аткан аманатыңыздар бар эле. Жалпысынан мен бүгүн ошол каражаттарды жалпысынан чогултканда 150 000 сом акча болду. Мына 150 000 сом акчага мен бүгүн 20 000 кирпичке акча төгүп келдим. Бизден жардам болсун деп 5 сомдон берди, өзү 5,5 экен. Андан башка дагы ошол кирпич заводдун ээси Чимбердиев Ибайдуллага өзү дагы мен колуман келишинче жардам берем деп убадасын берди. Мына азыр сиздердин салган аманатыңыздар ошо Сбербанк картадан бүт алынган акчаларына жана ошол өткөндө Элчора агабыздын берген акчасы, жана ошол мына Бишкектен Агзура деген карындашыбыз салган акчанын чектери,
жана мына бүгүн бизде ошол 20 000 кирпичке акча төлөнгөн квитанциясы мына 100 000 сом. 20 000 кирпичке 5 сомдон төктүк. Кудай кааласа бүгүн жетишпей калдык. Эртең 10 000 кирпич төгүп беребиз деди. Эртеңден баштап кирпич келет. Азыр усталар уже даярданып атышат. Усталар азыр бүт ушундай материалдарын, же болбосо ушул жерде жатаканаларын, башкаларын даярданып, бүгүн азыр мына продукталарын алып келип бердик. Бир 5 000 сомдук продукт алып келип бердик. Кудай кааласа иш башталды. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, мына ушу фундаментке канчалаган элибиз жарышып жүрүп жардам бердиңиздер эле. КАМАЗ менен келип могул жерге продукталарын төгүп, жана башка жагынан жардам берип, көптөгөн инсандар жардам берген. Мына Кудайга шүгүр, мына азыр иш башталды. Мен эмнени айтаар элем? Мына ушунун комплекске биринчи кабатына 60 000 кирпич кетет экен. Экинчи кабатына колубуздан келишинче көтөрөбүз. 60 000 кирпичти, урматтуу мекендештер, ушул видеолорду күнүнө кеминде 20 000 киши көрүп атат. Кеминде. Асты 30 000, 40 000 адам көрүп атат. 20 000 киши күнүнө ошол көргөн кишилер ушул жерге деп бир эле кирпичтен жардам берген болсок, 20 000 кирпичи чечилет экен, урматтуу туугандар. Кирпичтин баазы болгону 5 эле сом. Бир уштук сигареттин акчасы, урматтуу туугандар. Келиңиздер, мына ушул жерде Кудай бурса жашоочу, муктаждар үчүн салынып аткан комплекске сиздер дагы себепчи болуп калыңыздар. Мен ушуга чакырам. Андан башка мен өткөндө ошо продукт алып келген агабыздын номерин жазбай калыптырмын. Мына ошол агабыздын эгерде көрүп аткан болсоңуз, ошол маалда иш бүтүп калганда келдиңиз эле, продуктаңыздан көбүн албай кеттик элек. Эгерде дагы продукта жагынан жардам берем деген мекендештер болгон болсо, биздин мына ушул жерде эшик ачык. Келиңиздер, урматтуу туугандар. 8 устаны чындыгында мындай тейлеш кыйын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошондуктан продукта жагынанбы, жана башка жагынанбы колдон келишинче жардам бериңиздер. Анан нан маселесин өзүңүздөр билесиздер. Бир жөп-жөнөкөй эле биздин мекендешибиз мына ушул иш бүткүчөк деген, ушул үй бүткүчөк деген, мен ушул усталарга канча уста иштесе ошончо устага, Кудай кааласа ушул иш бүткүчөк, нанын мен ташып берем деген. Мына эртең мен бүгүн телефон чалдым, эртең мененден баштап ушул жерге уже усталарга нанын алып келет. Ушундай туугандар, сиздер дагы келиңиздер, шашып калыңыздар, колуңуздардан келишинче себепчи болуп калыңыздар. Мына ушул иштер кылып аткан ишибиз калат. Бул жашоодо мына минип жүргөн машинабыз, унабыз, кийип жүргөн кийимибиз, жана башка дүнүйөбүз, байлыгыбыз дагы бул жашоодо калат. Мына азыркы жасап аткан акыреттик жашоого, же болбосо акыреттик чыныгы жашоого жасап аткан сооптуу иштерибиз менен чыныгы жашоого барабыз. Калганын баардыгы калат, урматтуу туугандар. Ойлонуңуздар, шашыңыздар, аракет кылып калыңыздар. Чоң рахмат айтам. Мен эртең дагы кирпич төгүп атканда сиздерге мен калганын отчетун берип турам, урматтуу туугандар. Мен азыр бул жака бүт дагы бир могул жерде бир тааныштырып коеюн да. Эмне салынып атат, кандай салынып атат. Мына могул жерге машинага салып койсоңуз. Могул жерде ажатканасы болот. Туалет, ваннасы болот, банясы болот. Бир киргенде оң жакта. Анан киргенде могул жерге болсо, мына бир семья катымкыдей монтип чыгат. Чыккандан кийин могул жерден дубал бөлүнөт. Нар жагынан 2 семья кирет. Бир семья могул 2 комнатада жашайт. Бул комнатанын чоңу 5/4, кичинеси 4/4. Ошондо канча квадрат болуп калат? 2 комнатадан тиет ар бир семьяга, урматтуу туугандар. Мына көрүп атасыздар. Нар жагында дагы ошондой 2 семья, төрүндө 2 семья, наркы оң сол жагында 2 семья. Теги усталар турган жерде летний кухня болот. Алдына проектиде бүт бар көргөзүлгөн. Фонтанынан баштап бак дарагына, детский площадкасына чейин чийилген. Кудай кааласа ошолоруна чейин жеткиребиз. Мына өткөндө бир агабыздын атайын өзгөндөн деп мына кумду алып келип берген. Бул жактан тартайынчы. Чындыгында иш момундай жүрүп атканда эмне дешиңди дагы билбей калат экенсиң, эмне кылышыңды дагы билбей калат экенсиң, сүйүнгөнүңөн. Ушундай чоң иштерге Алла таалам бизди себепчи болгонуна Кудайга шүгүр кылабыз. Мына ушундай туугандар. Мен азыр оператор жок, өзүм тартып эле өзүм эме болтам, мына усталарга тарттырып эле. Дагы бир силерге жакшы даана жеткирип берген аракет кылабыз. Кандай болуп атат, кандай жумуш болуп атат, кимдердин тарабынан, кимдердин колдоосунан, кимдердин менен жардамы менен кантип үй салынат, бул үйлөр кимдерге берилет, баардыгын сиздерге жеткирип турабыз, туугандар.
Мына ушундай, Кудай кааласа сиздер дагы кайдыгер карабайсыздар деген жакшы ишеним бар. Үмүт чоң, Кудай кааласа. Ошондуктан сиздерди да каалатылам ушул иштерге себепчи кылганды насип эткен болсун иншалла. Келиңиздер, кайдыгер карабаңыздар, мүмкүнчүлүк барда пайдаланыңыздар. Эгер бүгүн сизде мүмкүнчүлүк жок болуп аткан болсо, мына ушул көрүп аткан видеолорду башкалар менен бөлүшүп, поделиться кылып, класс басып, башкаларга таркатып коюңуздар. Эгер ал дагы колуңуздардан келбеген болсо, дуа кылып коюңуздар, урматтуу туугандар. Ушул үйлөр бүтүп кетсин деп дуа кылып коюңуздар. Мына сиздердин поделиться кылган, класс баскан видеолоруңар балким кимдир бирөөнүн, кимдир жүрөгү мээримге толгон мекендешибиздин данныйына жетип, ошонун жардам берүүсүнө балким сиз себепчи болуп калышыңыз толук ыктымал, урматтуу туугандар. Ушундай мекендештер, баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе эртең менен дагы түз эфирде көрүшкөнчө аманчылыкта Алла таалам насип эткен болсун. Эртең менен таң атпай кирпиштер келе баштайт. Дагы да мен сиздерге бөлүшүп турам иншалла. Кудай кааласа дуалы башталды. Келиңиздер туугандар, кышка калтырбай, суукка калтырбай, колдоп, кубаттап, жардам берип, дуа кылып, ушул үйлөрдүн бүтүшүнө себепчи болуп, же болбосо ушул жерде жашоочу муктаждардын үйлүү болушуна сиз дагы себепчи болуп калдыңыз иншалла. Рахмат баарыңыздарга. Алла разы болсун. Биздин Ак-ниет Аманат коомдук фонду дайым элдин кызматында, эл ортосунда, сиздер менен ушундай муктаждардын ортосунда көпүрө дайыма. Эгерде кантип жардам берем десеңиздер, мен комментарийга толук фонддун реквизиттерин таштайм. Же болбосо мен айтып да кетейин, фонддун Ак-ниет Аманат коомдук фондунун WhatsApp байланыш эл сом номери 705 менен 33 77 90. Же болбосо биздин фонддун YouTube каналы бар, Ак-ниет Аманат деп, ошол жактан толук маалымат алып турсаңыздар болот. Facebook, Instagram, Однокласникиде Медер Сапарбаев деп кирсеңиздер, ал жакка да ар бир отчетторду, жумуштарды киргизип турабыз, ал жактан да кабар алып турсаңыздар болот. Фонддун Сбербанк картасын жана башка шотторун темага жана комментарийга таштайм. Жок дегенде ишенемин, 1 сомдон болсо да жардам бересиздер деп. Рахмат, Алла разы болсун.